Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматынын райондук башкармалыктарына Лада Нива Люкс жана Лада Нива Урбан үлгүсүндөгү унаалардын ачкычын тапшыруу аземине катышты. Белгилей кетсек, тапшырылган 40 даана уна ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматынын өлкөнүн 40 районундагы башкармалыктарына жеткирилет. Сатып алынган унаалардын жалпы суммасы 43 миллион 600 миң сомду түздү. Түндүк колдонмосунда жаңа кызматтардын тизмеси көбөйдү. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министрлигинен билдиришти. Ведомствонун маалыматына алайык, эмисиз электрондук форматта төмөнкү маалымкаттарды ала аласыз. Психиатриялык диспансердик эсепте тургандыгы, турбагандыгы жөнүндө маалымкат, наркологиялык эсепте тургандыгы, турбагандыгы жөнүндө маалымкат. Бул маалымкаттар түндүк тиркемеси аркылуу онлайн алынат, юридикалык күчкө ээ, күнү-түнү жеткиликтүү. Мамлекеттик жана жеке уюмдар тарабынан кагаз түрүндө талап кылынбастан кабыл алынууга тийиш. Бүгүн Транспорт жана коммуникациялар министрлиги эл аралык маанидеги жолдорду жакшыртуу долбоорунун алкагында япониялык компания менен келишимге кол койду. Ведомстводон маалымдашканда, иш-чарага министр Абсатар Сыргабаев, орун басары Бекназар Базаралиев, Япониянын Кыргызстандагы элчиси Года Хидеки, Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Кавамото Хироюки жана башка расмий меймандар катышты. Долбоордун алкагында Бишкек-Ошуна жолунун 400-чакырымына узундугу 750 метр болгон туннелди курууга япониялык компания менен контракттык келишимге кол коюлду. Ведомство жетекчиси Сыргабаев өз сөзүндө Кыргызстандын транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн Япония өкмөтүнө жана JICA агенттигине терең ыраазычылык билдирип, тараптар долбоорду сапаттуу өз мөөнөтүндө ишке ашырууга даяр экендигин билдиришти. Белгилей кетсек, курулуш иштерин 2025-жылдын июнь айында баштоо пландалууда. 17 апрелде Борбор калаанын кээ бир бөлүгүндө суу өчөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, 17 апрелде саат 9:00дөн 16:00 чейин Абакан көчөсү, Денсия Опен проспектиси, Кустанай көчөсү, темир жол линиясы, ошондой эле Кустанай көчөсү, Волков көчөсү, Сыдыгалиев көчөсү, Денсия Опен проспектиси менен чектешкен аймакта ичүүчү сууну берүү токтотулат. Суу Киркамстром суу алгычында жана шаардагы суу түтүктөрүндө оңдоп түзөө иштерине байланыштуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана уюмдардан калктан алдын ала ичүүчү сууну кандап алууну суранат. Бишкек шаарында бүгүн 15 апрелден тарта Жаш гвардия бульварынын дагы бир бөлүгү оңдоп түзөө үчүн жабылды. Муниципалитеттен билдиришкендей, бүгүндөн тарта бульвардын Чүй проспектисинен Рыскулов көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн батыш тарабы унаа кыймылы үчүн жабылды. Чыгыш тарабында убактылуу эки тараптуу кыймыл уюштурулду. Бишкек шаарынын мэриясы жарандарды убактылуу ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылуусун өтүнөт жана тыгындарды болтурбоо үчүн каттамды алдын ала пландап, жеке транспорттун ордуна коомдук транспорт менен жүрүүнү сунуштайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 16 апрелден 19 апрелге чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Күн мурун Абу-Даби шаарында Кыргызстандын транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамын каттоо боюнча мамлекеттик агенттиги менен Бириккен Араб Эмираттарынын ички иштер министрлигинин ортосунда айдоочулук күбөлүктөрдү өз ара таануу жана алмашуу жөнүндө меморандумга кол коюу аземи болуп өттү. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, меморандумга эки өлкөнүн компетенттүү органдары тарабынан берилген айдоочулук күбөлүктөрдү өз ара таануу жолу менен жарандардын жүрүүсүн жеңилдетүү максатында кол коюлду. Меморандумдун практикалык ишке ашырылышы жана расмий күчүнө кириши тараптардын ортосунда дипломатиялык каналдар аркылуу макулдашылган датага жараша бир айдын ичинде жарыяланат. Документке Кыргыз Республикасынын транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Улан Карипбеков жана Бириккен Араб Эмираттарынын премьер-министринин орун басары ички иштер министри Шейх Сейф бин Заед Аль Нахаян кол коюшту. Жолугушууга Кыргыз тараптан консулдук департаменттин директору Жумакадыр уулу, ошондой эле Кыргызстандын Бириккен Араб Эмираттарындагы элчиси Салиев жана элчиликтин өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз Эмират мамилелеринин күн тартибиндеги актуалдуу маселелери, анын ичинде жарандардын эки мамлекеттин аймагында болуусу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселелерин талкуулашты.
Кыргызстанда өлбөс полк акциясы 9 майда өтөт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Афган согушунун жана куралдуу чыр-чатактардын күжүрмөн бир туугандык ардагерлер коомдук кыймылынын төрагасы Абдыгул Чотбаев билдирди. Ал белгилегендей, ошол эле учурда Бишкекте парад 8 майда өтөт. Мамлекет башчысы Москвадагы парадка чакырылган. Буга байланыштуу парадты 8 майда өткөрүү чечими кабыл алынган деп түшүндүрдү ал. Өлбөс полк Кыргызстан кыймылынын Бишкектеги координатору Зульфира Хайбулина белгилегендей, жүрүш кадимки тартипте өтөт. Старт түштүк дарбазадан саат 9:00 берилет. Акциянын катышуучулары түштүк дарбазадан тарта Байтик Баатыр көчөсү, Абдрахманов көчөсү, Фрунзе көчөсү менен жүрүп отуруп жеңиш аянтына келет, деди ал. Хайбулина кошумчалагандай, жөө жүрүш өлкөнүн бардык аймактарында өтөт. 14 апрелде саат 23:11 Кыргызстандын аймагында очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Сейсмология институтунун маалыматына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, жердин силкинүүсү Ош шаарында 4 балга, Ош облусунун Кара Суу шаарында 3,5 балга, Ноокат шаарында 3 балга, Өзгөнү шаарында 2,5 балга чейин сезилген. Учурда жерлерде жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарынын түндүк айланма жолун реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, азыркы этапта алгачкы 6 тилкелүү трассанын курулушун колго алган подряддык компания тарабынан жолдун түбүн бекемдөө, жер иштери жана кеңейтүү жумуштары жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын түндүк айланма жолунун жалпы узундугу 33,4 чакырымды түзөт. Быйыл анын 15 чакырымына асфальт төшөө пландалууда. Тактап айтканда, 2025 жылы Алмата Бишкек Ташкент жолунун 6 чакырымы жана Бишкек Нарын Торгар жолунун 9,1 чакырымы реконструкцияланат. Жолдун аталган тилкеси тагыраагы 15 чакырым аралыгында 2 деңгээлдүү 4 жол түйүнүн куруу каралган. Бүгүнкү күндө өлкөдө велоспорт кандай өнүгүп жатат? Мына ушул суроого Велоспорт федерациясы массалык маалымат каражаттары аркылуу жооп берүүнү колго алды. Хотелось бы сразу здесь отметить, что мы открыты, наша федерация открыта к сотрудничеству. Тагыраагы 11 апрелде Ысык Көл облусунун Боз Тери айылындагы пансионаттардын биринде журналисттерди чогултуп, аталган спорт түрүнүн келечеги кең экенин билдирип, алдыдагы пландары менен тең бөлүштү. Такую гонку, мы начали с 2 дней. Такие гонки существуют по всему миру, называются они у нас турами. Есть знаменитые туры, тур Таиланда, тур Китая, тур Тайваня, тур, все знают, что такое тур де Франс, наверное, да, все слышали. Вот такой же мы хотим со временем организовать тур Кыргызстана или там тур of Kyrgyzstan, да, что и включить туда 3, 5, 7 дней, и, соответственно, по итогу 3-5-7 дней будут определены победители. Это прям большое событие, что соберет не только наши внутри страны интересы, но и со стороны других стран. Акыркы убакта бул спорт түрү колго аларлык көңүл бурулбай калганы менен жаңыдан дем берип, спортту жайылтуу боюнча алгылыктуу иштерди баштадык, дейт федерация жетекчиси. Федерация готова на себя взять все техническое обеспечение, готова найти тренеров от школ. Требуется только такая вовлеченность, участие. Как можно больше должно детей с каждым годом заниматься велоспортом. Это наше будущее. Есть флагман, континентальная команда, есть сборная команда, которая также показывает неплохие результаты. Это является таким хорошим двигателем, да, можно сказать, для того, чтобы молодые люди, дети приходили. Муну менен катар мамлекет тараптан бул спорт түрүнө каржылык жактан колдоо бир кыйла өскөнүн көрүүгө болот. 2025 жылы Велоспорт федерациясына Олимпиада түрү боюнча спортко бизге кирди. Биз быйыл 2025 жылы департаменттен 2,5 миллион сом бир жылдык календарга бөлүп бердик. Анан бүгүнкү эртеңки болуп аткан иш-чарага гран-приге 360 миң сом каражат бөлдүк. Бул федерация жаңы иш алып барып атышат, абдан жакшы пландары бар. Эгерде эл аралык федерация менен түзмө-түз жакшы иш алып барса, өкмөттөн, федерациядан биз чоң иш алып барып, жылдан жылга бюджетти көбөйткөнгө аракет кылабыз.
Велоспорттун сүйүүчүлөр үчүн жакшы жаңылык. Анткени бүгүн Балкы шаарында биринчи жолу эл аралык деңгээлде спорттук жарыш орун алып жатат. Эске сала кетсек, бул жарышка 8 мамлекеттен белгилүү профессионал спортчулар катышууда. Бир нече өлкөдөн келген спорт сүйүүчүлөр үчүн вело жарыштын 2 түрү боюнча мелдеш өткөрүлдү. 12 апрелде 24 чакырым кыска аралыкта уюштурулган болсо, 13 апрелде дээрлик 100 чакырым аралык мелдештер орун алды. Өлкө керемети болгон Ысык көлүнүн жээгинде өткөрүлүп жатышы келген коноктордун маанайына шаң кошуп турду. Он приглашал вот это соревнование участвовать. Я с удовольствием. Такой опыт мало в Японии, поэтому. А до этого участвовали? Нет, первый раз в велосипеде. В целом я очень рад, что только гостей, все улыбаются, счастливы, погода отличная. Спортсмены счастливы, потому что наконец проводятся такие организованные мероприятия с зачетом, то есть классическое спортивное мероприятие. Это замечательно. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Белгилей кетсек, мелдеште жаш курактар да каралып, ошого жараша байгелер коюлган. Велоспорттун өнүгүшү өлкөгө канчалык бир деңгээлде туристтердин санын көбөйтүүгө салым кошот деп белгилешет уюштуруучулар.